Баткен облусунда коронавирус менен ооруган жарандардын саны 108 түздү. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн 2-июлга карата облуста 18 жаңы учур катталды. Анын 6-сы Баткен шаары, 1 Кызыл Кыяш шаары, 5 Кадамжай району, 6-сы Лейлек районунан. Учурда изоляциядан ооруканада 31 жаран, амбулатордук изоляцияда 23 жаран дарыланууда, обсервацияда 128 жаран бар. Жалпы обсервация үчүн 1790 орун даярдалган. Ооруканалардын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 156 орун бар. Бирок кырдаалга жараша аны 435 орунга көбөйтүү пландаштырылган. Баткен облусунда да коронавирус оорусу боюнча кырдаал кооптуу болгондуктан жарандарды көчөгө чыкпай, тартиптүү жана санитардык нормаларды сактоого чакырабыз.